Жашап турган дүйнөнү көркөм таанып билүү жана көркөм чагылдыруу ар кимдин эле колунан келе бербесе керек. Бала кезде баарыбыз сүрөтчү, өспүрүм жана жалындуу жаштык куракта дээрлик жалпыбыз акын жана жазуучу болууга умтулабыз. Мына ошол балалыктын оор күндөрүнө карабай, алдыга максат коюп, аны орундатыш үчүн бир гана билим алып, эмгек өтөгөн кыргыз живописинин атасы, өзүнүн чыгармачылыгы, күжүрмөндүгү менен ата мекендик сүрөт искусствосуна өчпөс калтырган инсан Гапар Айтиев. Эмгек адамды жараткан жана анын жардамы менен адам баласы бардык жыргалчылыкты түзгөн. Ал акыл эмгеги жана күч эмгеги менен ийгиликке жеткен. Алтынды санс кылып тапкан эмгек, адамды адам кылып баккан эмгек деп туңгуч кыргыз сүрөтчүсү, Кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири, СССР эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөкөн айылында 1912 жылы 28 сентябрда Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Балдар үйүндө тарбияланган жаш талант ошондо эле сүрөт тартууга кызыгып, ар кандай чоподон, ылайдан чакан эмгектерди жасап, анын сүрөтчүлүк өнөргө болгон кызыгуусу артат. Мисалы Алы Токонбаевдин Мезгил учат деген чыгармасы бар го, повести. Ошондо ушу Гапар Айтиевдин эмесин жазат да, өмүр баянын. Башкача Жапар деген эме ат менен жазып, анан ошондо кичинекей сары бала жөнөкөй бир отуруп алып жанагы чоподон бирдемелерди лепитетип, анан кийин ошондон келип эметкендерин, анан өзүнүн бир сөздөрү бар. Баягы мезгил деген бул учат. Ошол мезгил жаныңан учуп өтүп баратканда жалдан кармап үстүнө миниш керек деген бир жерлери бар. Биз Гапар Айтиевдин чыгармачылык жолун атасы кандай алып келген айты окууга, ошентип кантип сүрөтчү болуп калганын ошол жерде кеңири баяндалат да. Анан эми могу картиналарын көрсөң, картиналарында бүт кыргыз элинин турмушун көбүнчө мына пейзажды көп жазды, өзгөчө. Сүрөт искусствосу май боек деген нерсе бул билимди талап кылат да. Мисалы технология, майды кантип аралаштырыш керек, түстөрдү кантип бири-бирине кошуш керек. Ошонун баары бул баягы айылда жүргөн Гапар Айтиев ошо чоподон бир нерселерди, бир сөлөкөттөрдү, кишинин баштарын, чымчыктардын бир эмелерин, жаныбарларды жасап жүрүп, анан май боекты ошо Москвадан үйрөнүп келип, мына биринчи туңгуч сүрөтчү болуп, ошо кыргыздын накта туңгуч сүрөтчүсү дегенде биз Гапар Айтиевди айтабыз да. Гапар Айтиев алгач Фрунзедеги Агартуу институтунун тарых коомчулук бөлүмүн бүтүргөн. Сүрөтчүлүк искусство боюнча атайын билимди Москвадагы Крымов менен Петровичтен алган. Гапар Айтиевич менен бирге училищеде дагы көрүнүктүү кыргыз сүрөтчүлөр иштеди. Акылбеков деген, Керимбеков деген агайыбыз бар эле, Усубалиев Алтмыш Усубалиевич. Бул үч киши биринчи тарыхта биринчи жогорку билимди алган кишилер, сүрөт жагынан. Ленинградда институт бар, Репин атындагы. Ошолорду үчөө бүтүрүп келип, анан биздин училищеге сабак беришти алар. Жаңылык киргизди бул кишилер. Өзлөрүнүн эмгеги менен. Мындай сонун иштерди биз көрө элек болчубуз, чын айтканда. Ленинград менен байланыш жок ал кезде. Тарткан сүрөттөрү грамотный, ушун профессиональный, ушундай бир сонун сүрөттөрдү көргөзүп, бир кандайдыр бир анын үстүнө училищега абдан керек болуп турган болчу. Алгач эмгек жолун 1932-34 жылдары Жалал-Абад педтехникумда мугалим, андан кийин Кыргызстан пионери гезитинин редактору болуп эмгектенген. Гапар Айтиев өзү биринчи Жалал-Абадтан педагогикалык окуу жайын бүткөндөн кийин Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Андан кийин Москвадан 105-чи 1905-чи окуу жайын бүтүп келгенден кийин сүрөтчүлүк, анан сүрөтчүлүк менен өмүрүнүн аягына чейин баягы эмгектенип жүрүп, ошо 40-жылдан 68-жылга чейин сүрөтчүлөр союзунун төрагасы болгон. Андай узак убакка бир да кыргыз сүрөтчүсү анчалык жетекчилик кылган эмес. Живопись
Рукопись бул көз менен көрчү поэзия деп кооператив 1934-жылы Фрунзеде ачылган биринчи республикалык сүрөт көргөзмөсүнө атанын портрети, колхоз катчысы Имангазы, Түштүк кызы деген портреттери менен үйрөөчү катары качкан. Ошентип 30-жылдардын экинчи жарымында жараткан колхозчулардын дем алышы, скульптурниктер, байдагы батырак сыяктуу жанрдык полотнолорунда сүрөтчү турмуштун маанилүү жактарын чагылдырууга умтулат. Кооперативдин иштерин өзүңөр билесиңер да жакшы. Абдан мындай бир ойдон иштен чыккан, кандай күйүнүп, кандайдыр бир ушу пейзаждарды жакшы көрчү. Өзү дагы телевидениеден сүйлөп калганда мен кыргыздын жерин абдан сүйөм. Көп нерселерди тартам азыр деле пейзаж жагынан. Көлгө барам жылына, барып ошол жерден бир 6-7 пейзаж жазып келем. Bir 2 айдын ичинде деп ушинтип көп айтчу да киши. Белгилей кетчү нерсе 1934-жылы уюштурулган Кыргыз Республикасындагы эң биринчи көргөзмөнүн катышуучусу. Алгачкы сүрөттөрү ошол 34-жылдан көргөзмөгө коюлуп, анын чыгармачылык жолу уланып келүүдө да. Ал эми сүрөтчүнүн чыгармачылык жолуна токтолуп кетсек, чыгармачылык жолундагы эң негизги өзөк, эң негизги тармак бул анын пейзаждары болуп саналат. Дайыма алдыга карай умтулуун өзү чоң бакыт деп сүрөтчү өзүнүн сүрөтчүлүк жөндөмүн портрет жанрында да сынап көрөт. Ал Акылбектин жана ошондой эле Алкул Осмоновдун портреттерин тартат. Ал эми Гөлдөгү кайык, Боз үйлөр чыгармалары аны келечекте кыргыз пейзажынын чоң чебери болорун көрсөтө алган. Фронттон кат, пахта терүү, колхоз коросу аттуу сүрөттөрү кооперативдин олуттуу ийгилиги болуп, изденүүсүндөгү негизги багытын аныктаган. Кооперативдин чыгармачылыгындагы баягы жаңы алгачкы жакшы чыгармаларынын бири болуп саналган бул Жүзүм бакчасы деп аталган чыгарма 1957-жылы жазылган. Бул баягы соцреализмдин принциптерин сактаган чыгармалардын бири. Бул чыгармада биз жаратылыш багы кооператив өзү бир жаратылышка ушунчалык жакын болгон, анан сулуулукту ушунча мындай дааналап бергенде анын пейзаждарында дайым мындай түстүү боектор менен боелгонун байкай алабыз. Бул жердеги Жүзүм бакчасында аталган чыгармасында биз бир ажайып сулуулукту көрө алабыз. Жаштыктын өзүнүн сулуулугун байкай алабыз. Табият менен адамдын ортосундагы бир айкалышты байкай алган, сонун көзгө урунаарлык, адамдын бир жан дүйнөсүнө жагымдуу маанай тартуулай турган чыгармалардын бири. Бул сюжетте ушунчалык баягы коллективдүү эмгектин баягы ортосундагы ынтымакты бере алган. Колхозчулардын ишиндеги бардык иштерди булар бир кандайдыр маанайда, жакшы бир майрамдык маанайда тартылганын чыгарманын көрүп туруу менен байкалууга болот. Ал эми чыгарманын өзүнө токтой келсек, биринчи планда чыгармада бул биз карыяны, аксакалды таяк таянып турганын көрүп атабыз. Ошол эле учурда карыянын баягы жаштарга суктанып, ортодогу бир суктануунун айтып өттүм. Бул чыгарма өзү бир жаштык, өзү сулуулук экенин айтылган чыгармада. Ошол сулуулукту баамдап билип калган карыя ушул жаш кыздардын карап кылчайып бир сонун көз ирмемин ушул чыгармадан көрө алсак болот. Ошол эле учурда бир жаш кездин өзүнүн майрам экенин айта алсак болот. Мынакей жаш жигит менен бул кыздын ортосундагы бир мамилени, көз караштарды ушул көргөзмө ачык айтып бере алган деп ойлойм. Анан бул чыгарма өзүнчө молчулуктун чыгармасы, тынчтыктын чыгармасы. Карасаңыздар, сонун ширелүү мындай жүзүмдөрдүн бышканын биринчи планга толтура кылып, ушундай көркөмдүү кылып чагылдырып бере алган. Асмандын ажайып ачыктыгын бардыгы көңүлдүү экен. Бул эмнени айтып турат? Бул тынчтыкты, токчулуктун, колхозчулардын бардыгы бир
баары бирдей мындай көз карашта, бири-бирине эч кандай бир жамандык эмес, сен иштедиң, мен иштедим эмес, баары мындай чогуу иштеген бир күндүк эмгектин бир акырына жетейин деп калган күндү тартуулаган. Ошол бул бир күндүн акыры экенин биз ушул жүзүмдөрдүн толукталып, уже үзүлүп бүткөнүнөн байкай алабыз. Жакшы нерселерди ойлон, жакшы сөздөрдү сүйлө, жакшы иштерди жаса. Бул үч нерсе сени ойлогон да бийиктерге жеткирет деп Залкар сүрөтчү басса турса дагы максатын орундаш үчүн талбай эмгек кылган. Ал бардык жанрлар боюнча ийгиликтүү иштеп, пейзаж жанрына салым кошкон. Кайыктар, жумгал өрөөнүндө, сазда, жалтылдаган көл, аттуу сүрөттөрү, жайлоодогу чак түш, тоодогу кеч, кыштак четинде деген чыгармалары адамдын жан дүйнөсүн, жаратылыштын кайталангыс көз ирмемдерин жана кыргыз элине гана мүнөздүү образдарды мыкты ача билгендигин көрсөтүп турган. Сабак берип калды сүрөт окуу жайында. Бизде сүрөт окуу жайы Фрунзедеги ФХУ деп койчу мурун. Фрунзедеги сүрөт окуу жайы. Анан кийин ал училищеге келип композициядан сабак берчү. Живопистен сабак берчү. Иши кылып 2 жыл такай бир көп иштеп жүрдү да, андан кийин деле кеткен жок училищеден. Дайым келип конок болуп бизде. Эгер бир чогулуштар ачылып калса, анан кийин ал жерге катышып, өзүнүн оюн айтып, жылга защита болот да дипломдор бизде. Ал мезгилде кооператив иштеп жүргөн кезде училищеде бир эле факультет бар болчу. Педагогический деп койчу да, баягы живопись боюнча ушундай бир жылына бир 14-15 эле киши чыкчу. Анан ошондо кооператив дайым катышып, конок катарыбызды өзүбүз чакырып алчубыз. Анан келип өзүнүн оюн айтчу. Бир топ жакшы кептерди айта турган эле да. 74-жылы келип, ошо сүрөт окуу жайына тапшырып, конкурста өтпөй калдым. 10 класста бүтүп келип ошо тапшырып, анан ошондо биринчи жолу кооперативди көрдүм да, ошол биздин сүрөт окуу жайга ошо бир жумуштап келген окшойт. Мен ал кишини баягы эмеден адабияттан, баягы эмелерден, китептерде бар эле да. Ошону көрүп алып анан кийин ал жерден көргөндө анан тааныдым, кооператив деген ушуш турбайбы депчи. Эң биринчи көргөнүм. Анан кийин баягы союз художниктин председатели болуп жүргөндө көрүп калдым. Аябай жөнөккөй, мындай токтоо жүргөн киши болчу. Анан биздин ушул окуу жайга да өз убагында сабак берген экен. Бирок мурунку муундарга сабак берип калды го. Бизге сабак бербей калды. Анан бизге ошо берген таасири ошо баягы сүрөтчү катары. Анан ушу бизде баягы реалистический деп коебуз, баягы тартканда жаратылышты так өзүндөй кылып тартып, ошол кандай болсо ошондой кылып берип, анан ошол аркылуу бизди сүрөткө кызыктырды да, чынын айтканда. Ушундай кылып тартса болот турбайбы депчи. Биз ошол кишинин эмеси, мен өзүм негизи ошо кооперативди мындай тутуп, ошол экиндей болгонго аракет кылып, баягы школдо окуп жүргөндө сүрөт тартып жүрдүм да. Корго ыйык милдет экендигин билген сүрөтчү 1941 жана 45 жылдары Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу, коомдук саясий иштерге активдүү катышып, өлкөнүн маданият тармагынын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон. Ал 1940 жылдан 1968 жылга чейин Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы болуп иштеп, өлкөбүздө өнөр-каналарды ачууга көмөктөшкөн жана жаңы муундагы кадрларды даярдоодо жана сүрөт искусствосунун аркыл жанры жана түрүнүн өнүгүүсүнө жол түзгөндөрдүн бири кооператив. Ушул 3 ага келгенден кийин балдардын сүрөтү дагы өзгөрүлдү. Абдан таланттуу кылып балдар чыга баштады арабыздан. Жүрдү 1-чи курстан баштап 3-чү курска чейин, 4-чү, 5-чи курска чейин келип калышчу да ошо обход-болордун алдында биздин ошол убакта Александр Иванович Духанин, Стукошин, тигүү деген орус мугалимдер да бар болчу. Биринчи поколение да 30-чу жылдардагы сүрөтчүлөр да. Ошолорду келип көрүшүп, алар келип Күлчөрө тиги кооперативди чакырып келишип,
көрүшүп иш кылып чоң аракет мындай кишичилик бири бирибизге кылган мамилебиз. Сен кичүүсүң, сен азыраак сүйлө, мен көбүрөөк сүйлөйм, мен баарын билем дегендей болчу эмес. Аксакалдарыбыз болсо тең курдаш сыяктуу. İçinden айтылат да, сөзүнүн баары ушундай сөздөрдү айтканда биз сөзсүз, конечно, укчубуз да алат. 1940-57 жылдары СССР Сүрөтчүлөр союзунун уюштуруучу комитетинин мүчөсү, 1967 жылы Кыргыз ССРнин жогорку кеңешинин президиумунун мүчөсү, 1976 жылы президиумдун жетекчисинин орун басары, 1977 жылы жетекчи катары, ошондой эле ал Кыргыз ССРнин жогорку советинин 6 жолку чыгарылышынын депутаты болуп шайланган. Көп акындардан, жазуучулардан, академиктерден жакшы сөздөрдү уккам да. Капар эке биздин түндүк түштүктүн аксакалдардын эң улуусу болчу деп айтышат да. Анан баарыбыз Капар экенин сөзүн укчу элек дейт. Капар эке баардык сөздөрдү угуп туруп анан жыйынтык сөзүн айтчу дейт да. Бир ортодо араздашып кеткендерди дагы ынтымакка чакырып, анан Капар экенин сөзүнөн кийин эч ким сөз даап айтчу эмес дейт. Кыска, анан нуска, сонун сөздөрдү айтып, бизди өзүнө муйтуп койчу дейт. Ошон үчүн биз Капар экени аябай сыйлайчу деп абдан көп аксакалдар айтып берген да. Мен билбейм, мен училищада келип конок болуп, сүрөттөрдү карап, текшерип аткан жөнөкөй сүйлөчү да. Кээ бирлери болот го, мындай толкунданып сүйлөт, мындай айтат, мындай кылгыла, мынтегиндей. А киши отуруп өзүнүн оюн тияк бягын айтып берчү кадимкидей болуп. Убакыт улуу мугалим деп сүрөтчүнүн атактуу Ысык көлдөгү чак түш картинасы бири-бирин толуктап турат. 60-жылдары Айтиев өзгөчө бир ийгиликтерге жетишкен. Бул мезгилде ал Чабандар аттуу картинасы Ысык көл Кыргыз деңизи чыгармалары үчүн Кыргыз ССРинде токтолотунда мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон. Тоодогу чөп чабуу деген пейзаждарды жаратты. 60-жылдардын экинчи жарымында жараткан Кыргыз жергеси аттуу пейзаждар сериясы Гапар Айтиевдин чыгармачылык өсүшүндөгү жаңы баскычты аныктай алган. Чүйөрөндө өгүз, Андижандан айланасы, түштүктөгү көч, Калканар zoo, Таладагы тандыр, Көңүл, Тоодогу күгүм, Ойлонуу, Кечки тынчтык аттуу чыгармалары сүрөт искусствосунун жогорку үлгүлөрүнөн болуп калган. Ал эми бул чыгарма Таладагы тандыр деп аталган чыгармасы сүрөтчүнүн 72-жылы жазылган чыгарма. Сүрөтчү баягы такшалып, өзүнүн ой толгоосун баягы ойлонуп, баягы ички сезиминде кандай кубулуш болуп жаткан чыгарманы, ойду ушул чыгармада айткысы келген да. Айтиев баягы жерди, жер энени, асманды, табиятты, адам баласынын баарын бирдигин айкалыштыгын бергиси келген. Ошол эле бул өмүрдүн кыскалыгын көрсөткүсү келген да. Ошол эле өмүрдүн кыскалыгынын артында кайра жаралуу бар экенин көргөзгүсү келген. Бул чыгармада баягы айтып атпаймынбы, ушул адамдын кыска өмүрүн айткысы келгенде, ушул кыска өмүр аттиң бул өмүргө биз бир гана кичинекей конок болуп кайрадан бир асманга учуп, түтүн сымал учуп жок болот экенбиз дегенди, ушул мынакей түтүндөрдүн асманга учуруп жибергенин көрө алабыз да. Асманды тарткан эмнеге? Асман деги эле жерде болуп жаткан бүткүл кубулушту асман көтөрө билет, көрө билет. Ошол кубулуштардын баарын булут менен мынакей асманда ар түрлүү боек менен боёгон. Ал эмнени айтат? Ошол жердеги нерсенин баарын асман өзү көтөрө алат. Бир гана асман гана сезе алат экен да. Анан кайрадан жаралууну айтып жатат бул жерденчи. Бир адамдар өткөндүр, кайрадан бир коом өткөндүр. Ошонун аркасында кайра улануу процесси болуп жатат. Уланууну ушул бир тандыр аркасында анан бир аял кишини бул жерге тандырды жасап жатканын көрсөткөн. Аял киши эмне? Аял киши дайым эле уланууну бирден кайра экинчи заманга өткөрүүнү сезе алабыз да.
Баевдин кайталангыс таланттарынын бири ал чебер портретчи болгон. Анын жогорку чеберчилик менен тарткан Муса Баетовдун, Иманкуловдун, Элдигуз Бекбоеванын живописттик портреттери, сүрөтчү Кожо Ахметов менен бирге жараткан Акындар аттуу группалык портрети, Жылкычы, Токтогул Саякбай жана акын Токонбаевдин скульптуралык портреттери жалпы көрүүчүлөргө жаңы боек, жаңы дем бере алган. Акындар деген картинасы Кожо Ахмет менен чогуу жазган картина. Бул да өзүнчө бир шедевр. Абдан өз убагында тартылган, өзүнүн бир кыргыздын залкарларынын баары ушул жерде турат. Маектеш убагы, бири-биринен акыл сурап, ынтымакка чогулган жери. Мына бу жерде түндүк түштүктүн акылдуу аксакалдары турат, чыгармачыл залкарлар. Мына ушундай кенен ойду берген, анан портретке көңүл бурган. Бул жерден биз өзүн байкасак болот. Дароо эле кооператив мынакей бул жерде артын салып бурчта отурат столдо. Анын ар жагында Алы Токонбаевду көрүп турабыз, кыргыздын залкар манасчысы Саякбай Каралаевду көрө алабыз. Ошол эле учурда мынакей жалгыз айымды көрө алсаңыздар, бул Мыскал Өмүрканова, Муса Баетовду тарткан, бул жерден Алымкул Үсөнбаевду тартып алган. Ошондой эле бул жерде мынакей сакалчан тебете кийип турган Калык Акиевди көрө алабыз. Карамолдо Орозов. Бул чыгармада деги эле негизи ошол 20-кылымдагы адабиятыбыздын, кыргыз искусствосунун мыкты инсандарын, залкарларын азыркы учурга чейин биздин оозубуздан түшпөй, ар бир адабиятыбызда кандай гана искусство болбосун, ушул адамдардын ысымы айтылып дагы деле айтылып келе жатат. Ишенден чыгып калган. Түшүнбөй турам сизди, Гапар Атеевич. Эмне болду? Чоо жайын айтыңызчы. Олтуруңуз, олтуруңуз. Эмне үчүн биздин сүрөтчүлөрдү катыштырбай жаңыдан курулган опера балет театрынын кооздоп жасалгылоо жумуштарына сырттан сүрөтчүлөрдү чакырышат? Түшүнүктүү. Сиздер мурда мындай жумушту жасап көрбөгөнсүздөр да. Бул биринчиден. Экинчиден, убакыт тартыш. Ал эми иштин көлөмү аябагандай чоң. Бул ойлоно турган маселе, Гапар Атеевич. Исхак Разакович, ошол сырттан чакырганы жаткан сүрөтчүлөр деле биз окуп, такшалып чыккан жерден тарбияланышкандар. Бизден ашып деле кетишпесе керек. Анан бизди чанып сырттан чакырганыңыздар бизге ишенбөөчүлүк туудурат го, Исхак Разакович. Сиздер биз айткан убакта бүтүрө аласыздарбы? Эмне үчүн бүтүрбөйбүз? Бүтүрөбүз. Ой өрүшүбүз, кыял чабыттарыбыз башкалардынан кем эмес, Исхак Разакович. Анткени театрга келген адамга улуттук операнын жүзү көрүнүп туруш керек. Маданият бөлүм башчысын мага чакыртыңыз. Гапар Атеевич, ал жерде алтындын да иштетилерин билесиз да. Бул жагынан сиздерде тажрыйба барбы? Исхак Разакович, ташты сүйлөтүп, таштан гүл жасоочу мына колдор алтынды иштеткенди билбейт деп турасызбы? Билебиз, баарын билебиз. Биздин колго карматыңыздагы ишти кабыл алыңыз. Башка театрлардан кем калбагандай кылып жасайбыз. Москвадагы чоң театрдын, Ленинграддагы Петр Биринчинин тургузган театрындай кылып жасасак жагабы? Андай жасасаңыздар сөз жок. Негизги талап, Гапар Атеевич, баштагыларды кайталабагандай. Өзүнчө шаңдуу театрга келген адамдарга шаттык тартуулап, сыймыкка бөлөй турган театр болууга тийиш. Дал ошондой болот. Дал ошондой кылып жасайбыз, Исхак Разакович. Мен өзүм барып көрдүм. Жакшы ойлор бар. Здравствуйте. Здравствуйте. Что меня вызывает? Да, там Гапар Атеевич. Сиз өзүңүз отчетте калбаңыз. Булар театрдын ички тышкы кооздоп жасалгылоо макетин эскиздерин комиссиянын талкуусуна коюуга тийиш. Театр бул жан дүйнөнүн күзгүсү деп ошол кездеги лидер Исхак Разаковдун көрсөтмөсү менен Гапар Атеев 1951-54 жылдары кыргыз опера жана балет театрынын имараттарын жасалгылоого көркөм жетекчи, көрүүчүлөр залындагы плафондагы театрдагы орнаменттик композициялардын сүрөтүн тарткан.
живописте да иштеди, графикада иштеди. Анан скульптураны дагы кенен жайылтып, скульптурага да жол ачкан киши да. Мына скульптураны мен баштай элекмин. Скульптураны мен ушунча жашка келсем дагы мындай колумду койгондон корком да. А бул киши ушундай жүрүп, анан кийин ошол эле убакта чыгармачылык менен гана алек болуп жүрөм мен. А бул киши коомдук иштер менен алек болгон. Жогорку советке депутат болгон киши бир нече жолу. Анан кийин кыргыздардын ичинен баягы СССРдин сүрөтчүлөр академиясынын член корреспонденти болгон киши. Мына Гапараевдин картинасы Третьяков галереясында турат. Жанагы чак түш деген ысык көлдүн жээгинде неме кылган картинасы ушу Третьяков галереясында турат да. Көп адамга бакыт тартуулаган адам бактылуу деп Гапараев Нарын шаарындагы революционер Жукеев Пудовкинге Фрунзедеги кыргыздын улуу демократ акыны Токтогул Сатылгановго коюлган эстеликтердин автору. Гапараев узак жылдар бою Кыргызстан сүрөтчүлөр союзун жетектеп, кыргыз сүрөтчүлөрүнө жана жалпы республикалык сүрөт искусствосунун өнүгүшүнө зор таасир тийгизген. Айтиевдин чыгармалары 1934 жылдан жалпы союздук, 1958 жылдан бери эл аралык сүрөт көргөзмөлөрүнө катышып келген. 1970 жылы Москвада, 1973 жылы Фрунзеде анын чыгармаларынын өзүнчө көргөзмөсү чоң ийгилик менен өткөн. Сүрөтчү болуш үчүн сүрөтчү боло албайт эч ким сурады. 2 жыл, 3 жыл окуп туруп эле мен сүрөтчү болдум. Чыныгы сүрөтчү болуш үчүн өмүр бою иштеш керек, өмүр бою сүйүш керек бул нерсени. Училищедагы балдар көйлөп бүтөт, бирок азы сүрөтчү болуп чыгат мисалы үчүн. Эми ошондой. Ал кебанда эмес, жанакы мугалимдер начар сабак берип, жок. Жакшы берип атат сабак. Бирок эми баягы жеткендер бар, жетпегендер бар да. Мисалы байкашымда ошол анча-мынча адам баласы көрбөгөн, сезбеген нерселерди биз көрүп, ошолорду байкап калабыз. Анан ошолордун тегерегинде биз бир топ иш кылып калабыз. Легенда жанагы ар кандай жомокторго кайрылып калабыз. Ошол эки нерсе персонаждарды биз баягы чагылдырганга аракет кылабыз. Биз баягы ишибиз аркылуу чагылдырабыз да. Жазуучулар сөз байлыгы менен баягы чагылдырса, биз ошол сүрөт аркылуу чагылдырабыз. Гапараевдин эң мыкты чыгармаларынын көпчүлүгү Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинин Алматыдагы Шевченко атындагы сүрөт галереясынын, Львов шаарындагы сүрөт музейлеринин менчигине айланган. Сүрөтчүнүн эмгектери союздук республикаларда сырткары Германия, Кытай, Канада, Япония, Швеция, Бельгия, Польша, Монголияда көрсөтүлгөн. Алардын айрымдары азыркыга чейин Москва, Алматы, Казань, Львов, Баку шаарларында музейлерде сакталып келет. Гапараев жөнүндө айтып аткан берүүнүн өзү дагы бул элге жакшы неме менен чыга турган нерсе да. Кыргыздар биз сүрөтчүлөрчү эми кыргыз деген көчмөн калк болгон үчүн тоодо жашап жүрүп биз прикладной искусствого көнгөнбүз да. Мисалы үчүн жана кийиз, түшкүз, анан жана булгарыдан, териден жасоо өнүккөн биздечи. Мына Алтайда деле ошондой өнүгүптүр. Алтайга мен барсам, Алтайда ушу живопись, графика көп өнүкпөптүр. Графика бар экен, бирок живопись тарабы кичинерээк аксагыраак экен да. Ал эми бизде деген ушу өнүккөн да. Ушу өнүккөн себеби мына бирден бир себеби мына Гапараевди айтса болот. Мисал кылыпчы. Мына ушу киши өмүрүн арнап канча жаштарды тарбиялады. Баягы сүрөтчүлөр союзунун төрагасы болуп жүргөндө канча сүрөтчүлөрдү алып чыкты. Гапараев Ленин ордени, 2 жылкы эмгек кызыл ордени жана ардак белгиси, ордендер жана бир нече медальдар менен сыйланган. Мезгил дагы жаңыланат, жашарат, адам келет, адам кетет, тазарат. Артыбызда кыл чайганды билгендей, улуу адамдар тарых бетин жазылат деп, мына ошол башынан оор кыйынчылыкты өткөргөн сүрөтчүнүн басып өткөн байсалдуу жолуна элине жасаган эмгеги, анын чыгармалары, сүрөттөрү кийинки муундар үчүн баа жеткес мурас болуп кала берет. Thank you.